Бактыгүл Бадыева: "Ырас, операция болуптур" деп комментарий жазгандар Кудайдан коркпойсуңарбы? Ырчы Бактыгүл Бадыева учурда операция болуп, ооруканада экенин Инстаграмдагы баракчасы аркылуу жарыялады. Ал жеке кардиология борборлорунун биринде дарыланып жатканын айтып, айрым комментарий калтыргандарга кайрылды. "Ырас, операция болуп калыптыр" деп комментарий жазгандарды окуп тоба дедим. Кантип ушундай сөздөрдү жазасыңар? Кудайдан коркпойсуңарбы, дейт ал. Маалымат булагы Fabula Chekit KG. Назира Айтбекованын жаңы китеби чыкты. Китепке жашоосун, жалгыздыгын, эркектерге болгон оюн камтыган. Теле алып баруучу актриса Назира Айтбекованын Жөн эле ойлор аталышындагы өмүр жолун камтыган китеби жарыкка чыкты. Бул тууралуунун соц тармакка калтырган билдирүүсүнө шилтеме берип, Барометр билдирет. "Сүйүнчү, урматтууларым, бүгүн жетине албай кубанып турам. Сиздердин шыкагыңыз, демиңиз менен Жөн эле ойлор аталышындагы китебим жарыкка чыкты. Окуучу, студент кезде ыр түрүндө төгүлүп келет эле. Турмуш курганда жоголуп кетти. Жалгыз калганда кайра жалгыздыгымды коздоп, кара сөз түрүндө келди. Жан дүйнөдөгү жараларымды сүрөттөп, жалгыздыгымды жазып, силер менен сыр түйүнүн чече берип, бир китеп даяр болуптур. Мени тыңшап, ыйласам кошо ыйлап, күлсөм кошо күлүп, жазганымды окуп, жаныма жар болгонуңар үчүн рахмат. Менин дагы бир талантымды ойготтуңуздар. Ой толгоомду баалап, жакшы сөз айткан сайын жазгым келди. Дем, күч, кубат, шыкак алдым. Китеп жаз, алгачкы окурманың мен болом деген сайын коркпой кадам таштадым. Ыраазымын силерге. Карыган кезде барактап, кандай жолду басканым, кандай сезимдерди татканым, кандай күндү жеңгенимдин көрсөткүчү болот", деди Айтбекова. Маалымат булагы Барометр Chekit KG. 4 баласын муунтуп өлтүрүп, күнөөсүн мойнуна алып полицияга барган. Аял 4 баласын муунтуп өлтүрүп, күнөөсүн мойнуна алуу үчүн полицияга барган. Бул тууралуу Радио Озады жазып чыккан. Маалыматта окуя Тажикстандын Хатлон облусунда 9 сентябрда катталган. Назакатхан аттуу аял окуя болор алдында 2 күн мурун агасыныкына конокко барып келген. Келгенден кийин күйөөсү жумушка кеткенден кийин 10, 8, 4 жашар, 1 жашар баласын муунтуп өлтүрүп койгон. Убакытты көпкө созбой полицияга барып, балдарынын баарын муунтуп өлтүрүп, үйгө таштап койгонун айткан. Алгач полиция кызматкерлери ишенбегени менен аялдын үйүнө текшерип коюңуз туура көрүшкөн. Чынында эле үйдө эчак денеси муздап калган балдар катарлаш тизилип жатканын көрүшкөн. Учурда аял убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери башталды. Маалымат булагы Аргумент Chekit KG. Гулиза: "Унаалуу болгонума азыр деле ишене элекмин. Социалдык тармактар аркылуу 8 балалуу жалгыз бой энеге кайрымдуу адамдар унаа белек кылганына күбө болдук. Ал бактылуу айым 39 жаштагы Гулиза. Ошол көп балалуу энеге жолугуп, башкалардыкына окшобогон өзгөчө тагдыры, унаа алгандагы сезимдери тууралуу сөз кылдык. Биздин жашообузга суктангандар көп эле. Мен Нарын областына караштуу Кочкор районунун кызымын. 39 жаштамын. Үй бүлөмдө 4 бир туугандын улусу. Учурда 8 баланын энесимин. Мектепти аяктагандан кийин ноокаттык жигитке турмушка чыккам. Жолдошум экөөбүз жашташ элек. Экөөбүз чоң сүйүү менен баш кошконбуз. Жаңы үйлөнгөндөн алгач жолдошум жалданма жумуштарды иштеп, мен үй тиричилиги менен алектенер элем. Кийин жолдошумдун досунун сунушу менен Астанага барып соода саттык кыла баштадык. Кудай жалгап ишибиз жакшы жүрүшүп кетти. 2 балалуу болгончо Астанада жашадык. Балдарыбызды бала багуучу карап, ар 2 саат сайын келип эмизип, көзөмөлдөп турар элем. Жумуш жагынан экөөбүздө айып жок эле. Дайыма бирге иштеп, үйгө чогуу келчүбүз. Отуруштарга барганда жолдошум мени сыйлап, менин келинчегим деген сөзүн оозунан түшүрчү эмес. Дос, жар, тааныштарыбыз силер бактылуусуңар деп суктанышчу. Кийин ал жактагы жумушубузду Бишкекке келип уланттык. Анда да жаман жашаган жокпуз. Элден калбай 2 кабат үй салууга кириштик. Уда балдарыбыз төрөлдү. Анан бизнесибиз токтоп калганда жолдошум экөөбүздүн ортобузда сен мен деген сөздөр көп айтыла баштаган. Ошондой эле болжогону бар эле. Жолдошум ачык эле жакпай калдың, башкага үйлөнөм деген сөзүн тамаша чыңгаралаштырып көп айтып калган. Мен да өз тандоосуна койдум. Баары олуттуу жагына өтө баштаганда расмий түрдө ажырашууга кадамы менен биринчи жолу таштап, сотко кайрылгам. Мыйзам шарият түрүндө да ажырашканбыз. Жолдошум мыйзам боюнча үй бүлө болбосок да шарият жүзүндө экөөбүз менен тең жашай берүүнү ойлогон.
Жолдошумдун баласын балама кошуп эмиздим. Ошентип эң кичинекей балам 3 айлык кош бойлуу кезинде 2 ажырым жолго түшкөнбүз. Экөөбүз доллардын эсеби жок деп жашоону көрдүк. Үйүбүздө эч нерсебиз жок. Пияз кууруп жеген да күндөрүбүз болду. Бизнесибиз токтоп калгандан кийин пикир келишпестиктерди жаралуусу жөн гана шылтоо. Кудайым берген чоң ооматты көтөрө албай калдык окшойт. Ажырашканыбыздан көп өтпөй эле жаш бир балалуу келинге үйлөнүп, ошто жашап калышты. Ага чейин мындай сөздөрдү айта берип кулагыма сиңип калганбы, эмнегедир үйлөнгөндөн өкүнүп, ыйлап же ичим күйгөн жок. Тескерисинче, келинчеги менен таарынышып кеткенде келип, арыз муңун мага айтчу. Мен жеңесинде эле кеп-кеңешимди берип, ушунча баланы таштап үйлөнгөндөн кийин элге шерменде болбой жаша деп айтчумун. Экөөбүз бир туугандай болуп калгандырбыз. Ажырашсак дагы бири-бирибизге боор тартып турчубуз. Жолдошум бир курулуш компаниясында иштечү. Иш учурунда 4-кабаттан кулап кетиптир. Укканда эле самолетко билет алып, Ошко учуп жеттим. Омурткасына доо кетиптир. 3 оор операция башынан өткөрдү. Үчөөнө тең балдарымды алып баргам. Барганда кечирим сурап, өзүн күнөөлөдү. Баласы төрөлгөнгө чейин эле келинчеги экөөнүн мүнөзү келишпей жүрдү эле. Кырсыктагандан кийин бир балалуу болгондо биротоло ажырашып кетишти. Алардын жарашуусуна деле аракет кылып көрдүм. Болбоду. Жубайына жардамды аябай эже сиңдидей мамиледе болууну сунуштадым. Экөө чырдашып жүргөндө жубай өз баласын уруп, иштетмей эле ушул тойгузду деп жолдошумду кыйначу экен. Балада эмне күнөө? Анын келинчегин өзүмдүн жанымдагы батирге чыгарып, баласын багып берип турарымды айтып, иштөөсүнө шарт түзүп бердим. Баласын өзүмдүн балама кошуп 3-4 айдай эмизип жүрдүм. Ошондон уламбы өз баламдай эле жакшы көрүп калдым. Балдарым да бир тууганыбыз деп аябай жакшы көрүшчү. Экөө ажырашып, баласын алып кетерде да, чет жака барып иштеп кел, баланы мага калтыр деп айткам. Ага болбой алып кеткенде аябай ичим ачышкан. Тобокелге салып эле иш баштагам. Жолдошум салынып жаткан үйүбүздү таштап чыгып кеткенден кийин өзүбүз эптеп бүтүрүп алдык. 2 кабаттуу болгону менен ичинде ар кимдин эски эмеректери, бирок үстүмдө үйүм бар экенине шүгүр. Болбосо 8 балам менен кайда барып баш калкалайт элем. Жолдошум менен ажырашкандан кийин айыл өкмөттө иштеп 1200 айлык алчумун. Аны менен балдарымды кантип багам? Кошумча жумуш катары ар кимдин эски туску төшөктөрүн алып келип жууп тазалап, жаңыртып берчүмүн. Тигичү машинам жок. Жада калса ийне кармаган жан элем. Балдарыңды багыш үчүн кандай гана жумуш болбосун кылат экенсиң. Бир күнү Ош базарына барып, кыздын себин даярдайм деген жарнаманы 1000 дана кылып чыгардым да базарлардагы кебез кездеме саткандарга тараттым. Алгачкы буйртманы үйдөгү төшөктөрдүн улам карап отуруп жасагам. Классташтарым, туугандарым өмүрү кылбаган ишти жасап киреше тап жатканына таң калып жүрүштү. Кийин айдоочулук күбөлүгүн алып ун айдагым келди. Үйдүн жанында автомектеп бар. Ошол жактагы инструктор байкеге барып үйрөтүүсүн сурангам. Ал киши макул болуп 3 жолу барганымдан кийин машина айдагандан да үйрөнүп алдым. Анан күнүнө 600 сомго ижарага уна алып, тобокел кылып шаарга чыгып такси кызматында иштей баштадым. Азыр деле эл ташып иштей бермекмин. Бирок унасын мага ижарага берип жүргөн бала карантин маалында акчадан кыйналып калып, унасын сатууга мажбур болду. Сатып алууну мага деле сунуштаган. Тилекке каршы аны алганга каражатым жок эле. Балдарымдын бириси аутизм оорусу менен жабыр тартат. Балдарым менин байлыктарым. Улуусу 18 жашта болсо, кийинкилери 16, 14, 12, 10, 8, 6, ал эми күчүсү 4,5 жашта. Алардын 7 эркек бала, 1 кыз. 8 жаштагы уулум биринчи топтогу майып. Кош бойлуу кезинде сапсык тумоо оорусу менен ооруп 6,5 айлык кылып төрөгөм. 1 литрлик бөтөлкөдөй эле болчу. Салмагы 1,5 килограмм эле. Доктурлар бала болбойт деп үмүтүн үзүшкөн. Ал балам менен 2 ай жалдагы ооруканада жаткам. Кудайдын жардамы менен бала болуп кетти. Ошондон көбү таң калышкан. Мүмкүнчүлүгү чектелген бала болуп калат деген ой болгон эмес. 2 жашка чыкканда гана билинди. Аутизм баш мээсинин өсүүсү начар, гиперактивдүүлүк деген 3 диагноз чыгарышты. Мындай балдар өз жан дүйнөсү менен жашаган адам болушат экен. Башка чөйрөгө кошулбайт, ызы-чууну жактырбайт, сүйлөбөйт. Бир нерсе айтсаң бир топ убакыттан кийин жасайт. 1 жыл бою үйрөтүп жүрүп жакында эле апа деп айтты. Сыртынан караганда оорубаган эле баладай. Ушул баламдын кийин көптөр төрөбөй эле коюмду айтышкан. Бирок андан кийин деле Кудай бизге 2 бала берди. Балдарымдын атасына таарыныч бар.
Балдарым бири-бирин аябай күйүмдүү, улуулары күчүлөрүн багып чоңойтуп коюшат. Кезектешип үй шыпырып, идиш жуушат. Бирок атасына таарыныштары бар. Бир нерсе алсам атасынын атынан берчүмүн. Бирок бала ага деле карабайт экен. Атаңардын көңүлү сүйүнүп калат деп урушуп сүйлөштүрөм. Өздөрү сүйлөшпөйт. Эң күчүм деле биздин атабыз келет деп өзгөчө мээрим менен айтат. 8 бала төрөсөм дагы ден соолугу жакшы, Кудайга шүгүр. Бала багуудан жолдошум да кыйнаган жокмун. Көпчүлүк балалуу үйдө дары болот го, бизде дары кармабайбыз. Кудайга жакпаган иш кылбаганымдын акыбети кайтты го деп ойлойм. Эмне кыласың мынча баланы? Ушул заманда төрөй бербесиңби деген адамдар да болгон. Мен балдарымды өзүм үчүн төрөдүм. Сактанайын же алдырып салайын дегенди билген жокмун. Кош бойлуу болгонумду сүйүүнү менен кабыл алып, жаркалып келип алчумун. Көп балалуу эне болсом